Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, спорт күйөрмандары. Биз бүгүн Ихлас спорт клубуна келдик. Биздин мыкты мушкерлерибизден бири Раджаб Али Шайдуллаев жакын арада жаңы уюмда мушташа турган болуп атат. Түштүк Кореянын Road FC уюму менен келишим түзгөнү жана беттеши июнь айынын аягында боло турганы тууралуу маалымат чыккан. Ошол тууралуу кененирээк билели деп ким менен мушташат, беттештер кандай салмакта, негизи эле кандай деңгээлде өтөт, аны биз алдыда сурап көрөбүз. Ассаламу алейкум, Раджаб. Алейкум. Иштериң жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келишим кут болсун. Рахмат. Бул Корей уюмун кантип тандап калдыңар? Эмне болуп келишим түзүп калдыңар? Бул Road FC организациясыга биздин менеджер Марат Бекболотов контракт ошо гран-при болуп аттыр. Ошо гран-приге 3 бойго контракт алып берди. Буюрса ошо июндун 24-күндө ошо Кореяда болуп өтөт да ошол турнир. Негизи ошол жөн эле келишим түзгөнгө караганда гран-приге барып катышкан жакшыраак болуш керек, Анткени байгеси да көбүрөөк болуш керек. Ооба, эми жөн беттештерге караганда бул гран-при жакшыраак да. Эгер гран-прини утсаң, жакшы эмелер, приздер көп болушу мүмкүн. Силерге ошол байгелери тууралуу, акчалай сыйлыгы тууралуу айтты, айта элекпи? Айтты, жакшы эле, жакшы болот бизге. Мурунку ошол келишимге, мурунку уюмдарга салыштырмалуу демек өйдөрөөк экен да? Ооба. Мурунку беттеш, мурунку гонорарларга караганда бул бир аз жакшы. Биз буга чейин интервью кылганда, эми мындан 1 ай 2 ай мурун болуш керек, Андан бери эмнелер өзгөрдү, даярдыктар кандай болуп атат, ушул уюмга кандай даярдана баштадың? Бул уюмга биз бир 2 жума болуп калды. Ошо менеджер айтты бизге, ушундай бой бар деди. Андан кийин биз макул болуп, өзүбүздүн команда менен сүйлөшүп, андан кийин биз азыр 2 мал күнү даярдыкты баштадык. Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы болуп атат, ойлогодай. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ошол 24 июнь күнү деп калдың өзүң дагы. Биринчи беттеш атаандаш белгилүү болду, ким экен ал? Атаандаш белгилүү болду. Атаандашым кореялык Джи Йонг деген сопернигим. Рекорду кандай экен анын? Рекорду 7-0 аныкы. 7-0. Утуп элек, сен кимде экен да? Менден 1 очко бирак экен. Беттештерин көрүүгө үлгүрдүңбү? Мындай отуруп талдаганга кайсыл жагына көбүрөөк басым жасайт экен? Ооба, биз аны өзүм машыктыруучуларым менен биргеликте көрдүк. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, ошого даярданып атабыз. Эми Кыргызстандан деле ошол Road FC-ге барып, андан кийин жол ачылган мушкерлер болгон. Бирөө океан артына кетти, ошол эле Тилек Жээнбеков аттуу биздин мыкты агабыз ал дагы мушташкан убагында. Бул Азиядагы эми эң алдыңкы болбосо дагы аты чыгып калган уюмдардан да. Дагы эмнелер белгилүү болду? Ал жактан ошол кандай өнүгүшү мүмкүн андан аркы карьераң? 3 беттештен кийин калып каласыңбы, же кетесиңби ошол тууралуу? Эми пока биз 3 беттешке азыр келишимге кол койдук. Пока ал жерде калабызбы, калбайбызбы белгисиз. Эми Кудай буйрса, эгерде гран-прини утуп калсак, возможность болот да бизге, мисалы, за океан кетишкечи. Мисалы, может UFC или Bellator. Эми менеджердин айтышы боюнча ушундай жакшы эмелер бар деп атат да алдындачы. Ошого аракет кылабыз буйрса. Ошол күндүн аягына чейин эми азыр болжол менен 1 айдай эле убакыт калды. Салмагың кандай болуп атат? Өзүңдү кандай сезип атасың? Азыркы учурда салмак жакшы, 73-74 бар. Бул гран-при өзү 63-тө сүйлөшүлгөн экен. 63 салмакта чыгабыз.
Жакшы, бар ойдогудай. 1-2 килограмм болсо дагы сага көбүрөөк мүмкүнчүлүк береби, анткени ашыкча кылбай калат экенсиң эми 2 килограмм болсо да. Ооба, өтө жакшы. Мен мындай жеңил болот да мага 63. Ошол июндун аягына чейин толук жетишесиң, бардык формаңда болосуң, мындай өзүң ошондой күтүп атасың, ошондой жыйынтыкта. Ооба, азыр биз пландап атабыз, Кудай буйрса, эртең бүс күндөрдөн может сборго кетишибиз да мүмкүн болуп атат да Дагестанга. Биздин мушкерлер эми өтүп жүрбөйбү ал жака барып күрөшүн көтөрүп, Абдулмановдун, Нурмагомедовдун балдары менен? Силер кайгына? Мурдагы барып жүргөн жака эле? Мен мурда баргам. Дагестанда жакшы залдар бар. Агат деген зал бар, Горес деген залдар бар. Жакшы ошол жерлерге барып машыгып келгенбиз. Эми Кудай буйрса, эгерде барып калсак да ошол жерлерге барам да. Ошо Гореске, Агатка барам. Ал жакта сен машыгып, сени даярдаган машыктыруучулар эми тааныш болуп калдың болуш керек, жакта мушкерлер менен машыктыруучулар менен, э? Ооба, алар менен тааныш болуп калдык. Кээде Инстаграмда да сүйлөшүп турабыз. Эми азыр барардан мурун мен аларга Инстаграмдан жазып, сүйлөшүп барам да. Негизи ушундай машыгуу жыйындарын барып өткөргөндө аларга кандай акча төлөйсүңбү же бир жөн эле тааныш билиш сыяктуу болуп барып өтөсүңбү, ошол тууралуу айтсаң? Ал жакка барганда эми төлөйбүз залдарга төлөп. Бир чети тажрыйба алмашуу да болот, аларга да пайда болот да. Аларга деле пайда болот, эми бирок биз көбүрөөк тажрыйба алып келебиз аяктан. Негизи ошол гран-при мелдешинде сен айткан атаандашыңдан башка да кандай күчтүү мушкерлерди көрө алдың, ошол 60-тын тегерегинде салмакта? Чынын айтканда мен пока карай элекмин. Өзүм 24-түндө болуп аткан сопернигимди көрдүм. Ошону үстүндө иштеп атам азыр. Калган соперниктерде пока белгисиз болуп атат, мага айткан жок. Эми эгер алардын фамилияларын айтсам, может аларды да байкайбыз, көрөбүз. Бул беттешке спаррингтер башталдыбы? Ооба, бул беттеште спаррингтер башталды. Мага азыр спаррингке тур берип аткан Абдисалам уулу Кубанычбек, өзүбүздүн машыктыруучубуз, Адилет Нурматов, Рустам Аманбаев, Тиленов Казакбай, Жакшылык, ушулар менен спарринг кылып, күрөшүп, тажрыйба алып атабыз эми ушулардан да. Жакшы болуп атат. Бардыгы жаракатсыз, бардыгы ойдогудай кетип атат, э? Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Жаракат жок. Баары жакшы. Маалыматтар болсо дагы берип турабыз биздин көрүүчүлөргө, спорт көрөрмандарына. Көрөрмандарга бир кайрылып койсоң, ушул беттештин алдында. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Баарыңыздарга Кудай буйрса, ошол 24-июнь күнү болуп өтө турган турнирде баарыңыздарды жакшы жаңылыктар менен кубандырабыз деген үмүттөбүз, иншалла. Дуа кылып туруңуздар. Чоң рахмат, Ражап. Биз сага ийгилик каалайбыз бул беттеште. Кореялыктар күрөштөн анчалык мыкты эмес болуш керек, жеңет деп ишенип туралы. Беттештен кийин да бир маектешебиз, э? Ооба, буйрса. Рахмат чоң.